Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Кутмандуу күнүңөр менен. Анда биз кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз ийгиликтүү, жемиштүү, берекелүү сабак болсун деп тилейбиз. Баарыбыз көркөмөнөр сабагына керектелүүчү окуу куралдарыңарды даярдап отурасыңар деп ишенем. Балдар, биз өткөн сабакта үйгө тапшырма адамдын толку боюн кандай тартуу керек деген темадагы эң кичинекей адамдын толку боюн тартканбыз. Ошол тарткан сүрөтүңөрдү мен личкама жөнөткүлө, мен ошого карап баалайм. Бизге адамдын толку боюн кандай тартуу керек деген тема 2 саат берилген үчүн бүгүн дагы биз адамдын толку боюн кандай тартуу керек деген темада сүйлөшөбүз. Бүгүнкү сабакта адамдын толку боюн кандай тартуу керек экенин билебиз. Сүрөт тартуу менен ой жүгүртүүбүздү, чыгармачылыгыбызды өнүктүрөбүз. Тактыкка, эмгекчил болууга тарбияланабыз. Китебибиздин 34-бетиндеги адамдын толку боюн кандай тартуу керек деген теманы мен кайрадан бир сыйра окуп берем. Адамдын толку боюн тартуу көркөм сүрөт өнөрдүн эң оор тапшырмаларынын бири. Биз анын эң негизги эрежелерин өздөштүрүүгө аракет кылабыз. Деги эле адам денесинин формасын, чен өлчөмдөрүнүн шайкештигин окута турган пластикалык анатомия деген илим бар. Анын айрымдары менен портрет темасында таанышкансыңар. Азыр ал билимдерди бир аз кеңири өздөштүрөбүз. Адам денесинин түзүлүшүн кайсы чекиттен, кандай бурчтан караганыбызга жараша анын пропорциясы өзгөрүп турат. Мында түз сызыктуу перспективанын закону өз таасирин тийгизет. Эгерде фигуранын бир же бир нече мүчөлөрү, бут же кол силерге жакыныраак болсо, аны чоң кылып көрөсүңөр. Эгерде алыс болсо, кичирээк. Адамдын фигурасын ар кандай абалда сүрөткө тартууда атайын манекенди колдонуу талапка ылайык. Силерге адамдын денесинин анатомиясын терең өздөштүрүүнүн деле кажети жок. Силерде төмөндөгүдөй манекендер болушу керек. Аны көчүрүп алып, андан тарткыңар келген адамдын абалын сүрөттөп тартсаңар болот. Ошондой эле силер ушундай сүрөттөлүштөргө кийимдерди дагы тартсаңар болот. Алгач ушундай нерселерди аткаруу адамдын фигурасын тартууну үйрөнүүдө жетиштүү болот. Балдар, биз өткөн сабакта дагы ушул теманы бир сыйра караганбыз, эсиңерде болсо. Анан биз манекен деген эмне, пропорция деген эмне деген сөздөр менен бир сыйра таанышканбыз. Азыр ошол мурунку өткөн теманын негизинде китебибиздин 34-бетиндеги 2 чоң адамдын толку боюн тартууга аракет кылабыз. Сүрөттөгүдөй кылып чакмактарды эсептеп сызып, ошол чакмактардын ичине толку бойду жайгаштырабыз. Түшүндүңөрбү балдар? Шашылбай, жакшынакай кылып сызгыч менен чийсеңер, биздин тарткан сүрөтүбүз аябай сонун болуп тартылат. Эгер сүрөттү тартып бүтсөңөр, мен личкама жөнөтө бересиңер. Группага таштабайбыз, Ал эми үйгө тапшырма балдар. 37-беттеги Мырза Оморкуловдун 1 кар деген сүрөтүн тартып келебиз. Түшүндүңөр балдар? Китебиңердин 37-бетинде. Көрдүңөрбү? Ушул сүрөттү жакшынакай кылып тартабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.